Анан кыргыз эли өзү бук болуп кетти. Кыргыз башчылары кыргыз журтунун улуулугун билбесе, бөлөк улуттай эсептесе, ээлик кылып узай албайт делет. Камабагылачы болду эми. Келчи жерде бул келгендер сурадык, бурадык. Кече паркта басып жүрсөм, 2 милиция келиптир. Түнкү 11-те. Анан таанып анан кетти. Чеч чалды маскаңды, жүдөбөй деди. Ансагандай кыргыз боштондукта жашаш керек. Кыргыз ааламга карап өсүш керек. Жерде тозок көбөйгөндө кыргыз көктү карап өсөт дейт. Мына любой растение ааламга карап өсөт. Тоо мындай тик болсо да елка, балаты, чөп ааламга карап өсөт. Эгер ушинтип бук кыла берсеңер, кыргыз бунт чыгарат. Кырсыктап кетесиңер, айланайын башчылар, окумуштуулар, медиктер, милициялар. Милиция эгер түшкө кирсе, бул жогорку күчтөрдүн түшкө киргени дейт. Милициясыңбы, полициясыңбы, сотсуңбы, сен жогорку күч катары өзүңдү сана. Высшие силы. Алар кандай сыпаты бар? Алар кандай калыс? Алар кандай тегиз? Эгер бул сыпатка ээ болбосоң, улуу күчтөр сени кырсыктатып коет. Медик эгер түшкө кирсе, же медик адам келип калса, төлгө бергисе, периште деп чечилет дейт. Периштелик сыпат болуш керек медиктер силерде. Врачыңбы? А периштелер ушинтип кысабы? Периштелер жалган айтабы? Периштелик сыпатка болбосо сенде, анда кырсыктап кетесиң. Эл башчылары, президент, премьер-министр жана башкалар түшкө кирсе дейт, бул Кудайдын түшкө киргени дейт. Тирүү Кудай силерсиңер жердеги. Кудайлык сыпат болбосо силер да кырсыктайсыңар. Ошо Кудайдай. Кудай улутка бөлбөйт, динге бөлбөйт, жыныска бөлбөйт. Жаманын жакшы кылайын деп ойлойт. Атаң Кудайың дегендей ал биринчи түрмөдөгү баласын ойлойт. Эмнеге түшүп калды, кандай күндү көрүп атты экен деп. Тегиз карайт. Ал Кудай коррупционер болбойт. Ал коррупциянын символун да колдобойт. Кудай пулга да иштебейт. Кудай чындыкка иштейт. Эгер бул сыпат болбосо да кырсыктайсыңар. Чыгаргылачы боштондукка. Күлкү келет да, баратсаң постто туруп алып текшермеш болот. Айланан оорган адам өзү эле барат. Алчымы опосуңду, элди да жүдөтпөй, аларды да жүдөт. Оорган адам айылса өзү эле барат. Мен ишпен текшерип аткансың. Километр жерден жетсе жетпесе да эми домон ырымын кылып барып атат. Элдин психологиясы ар кандай түшүнүктөгү адам бар да. Анан ооруп калат окшойбуз, балекет болуп калат окшойбуз деп элдин эмоцияга салып коюп атасыңар, окош кетер. Айланайын бийликтегилер. Кичине мындай акыл, сезим, бүгүнкү мезгилди, анан мындай улуттун да өзгөчөлүгүн карагыла. Bir балаңа окшобойт эч качан. Ар балаңдын да өзгөчөлүгү бар, ар кызыңдын да өзгөчөлүгү бар. Кыспагыла кыргызды. Кыргызды мокотуп, коркутуп башкарганга болбойт. Бийликти антип сактап калбайт. Камап, коркутуп, иш козгоп, аркамды эле ичип жүрөт. СМБСУ, МВДСУ. Эмне кылат мени? Антип башкарылбайт кыргыз. Кыргызга жаңылык алып келиш керек. Кыргызга ачылыш алып келиш керек.
Кыргызды аалаңга өстүрүш керек. Алып кара кушты алып келип тоо көпөйгө камап бакпайсың да. Жайына койсоң ал эркин жашайт да. Ошол сыяктуу кыргызды коркутуп, мокотуп башкарганга болбой. Анткени кыргыздын көктөн буйруган окугу көп. Сени сыйкырлап коет иликтегилер. Кыргыз сыйкырчылык иштейт. Кыргыздын наалаты иштейт. Кыргыздын касиети иштейт. Кыргыздын назары иштейт. Кырсыктап кетесиңер. Бейиш жер Кыргызстандан кубаланып кетесиңер. Качкын болуп, боскун болуп. Ким акча үчүн иштесе, ал ачыкка калат дейт. Ачыкка каласың эртең түрмөгө түш. Ким элди алдаса, анга түшөт дейт. Анга түшөсүң. Жаңылышып. Ошондуктан стоп деген знак бар го. Ошол жерден токтоп калгылачы. Стоп дегенди көр мындай. Стоптон өтүп кетсек ай тосот го, өтүп кетпегиле. Турумуңарды тээп, бир бурулуш кылып, bir чындыкка чык.